Ne kol salgan чиновник жазаланат. Жазасыз қалбайды. Же бүгін жазаланасың, же ертең жазаланасың, же бүрсүгүн жазаланасың. Так? İştep işten çıkıp kettim деп, işten çıkkan bolсоңдан артынан куу барып biz жазалайбыз. Bir эле мисалды айтып кетейин. Мына кечеле араңарда отурган жаратылышты коргоо министри болгон Кутманова деген эжекебиз бар эле. Эсиңиздерде болсо керек, э? Ошол жерде жаратылышты коргоо фонду болгон бюджеттен Кумтөрдөн, бюджеттен эмес, Кумтөрдөн жылына почти 4 миллион доллар акча бөлүнүп турган. Акыркы 2,5 жылда 1 миллиард сомдон тегерен акча бөлүнгөн. 110дон ашык проекттер иштетилген. Bir дагы проекттен эффект жок бүгүнкү күндө. Миллиард сом акча жок. Жалаң баласын, сиңдисин, тууган уругун, досторун, мурунку кийинки туугандарын бардыгын аралаштырып алган. Так, ушунун бардыгы мына азыр чыгып атат иштен кеткенден кийин. Бирок ушуга чейин иштеп атканбыз биз. Ушунун негизинде жазасын алышат. Ошондуктан биз азыр кызматты иштеп атам, эртең кетип калсам билинбей калат дебегилегин. Кууп жүрүп болсо да артыңардан жазалайбыз. Урматтуу менин коллегаларым, силерге мен ушул жерде ачык айтып койгум келип атат. Бул жөнөкөй гана силерге. Саламатсыздарбы, учурда жаңылыктар. Азыр 1 мүнөт. Мен мурун иш учурунда чарчап, алсырап, өзүмдү жаман сезчүмүн. Алхаят компаниясынын кара зире майын иче баштагандан бери өзүмдү сергек, энергия алып жүрө баштадым. Кара зире иммунитетти жогорулатып, организмге керектүү витаминдерди толуктайт. Мен даярмын. Все, эфир!